Коомдук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт. Сиздер жол кыймылдарындагы ар кандай кырдаалдарды жана өлкө аймагы боюнча акыркы учурларда катталган кылмыш кырсык окуяларын көрүп аласыздар. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Саламатсыздарбы? Телегүзөттүн буга чейинки эфирлеринин биринде Таластын Бакаята районундагы Чалдыбар мектеп-интернатынын директору бир нече жашы жетелик өспүрүмдөргө кол көтөрүп жаткандыгын күбөлөрдүн айтуусу менен видео далил аркылуу чагылдырганбыз. Андыктан биздин чыгармачылык топ Талас облусуна барып, бул окуя кандай болгондугу тууралуу жеринен иликтеп кайтты. Алдыңкы мүнөттөрдө. Чалдыбар мектеп-интернаты 1928 жылы балдар үйү болуп ачылган. Буга дейре мектепте 320 бала билим алып келсе, азыркы тапта 130 гана бала билим алат. Окуя боюнча мектеп директорунан сураганыбызда, видео 2021 жылдын февраль айына таандык экендигин, ал учурда карантин болгондугуна байланыштуу. Балдарды жакындарын үйүнө жибербей, жумадан жумага ден соолугу үчүн эпид кырдаалдагы шарттарды так сактап, мектепте кармап тургандыгы себеп болгондугун айтат. Жогорку окуя боюнча мындай болду. Багы жана айтып атпаймынбы, балдарды чейректен чейрек кетпегенен бала деген бала да үйүн сагынат экен да. Мына эле 1 май, 5 май, 9 май, 13-үндө айтып болду. Ушу кызыл күндөрдө да балдарды кетирген жокпуз да. Ошол жерде кармап отурдук. Кармап ар кандай мероприятие өткүзүп, ошолорго атайын бир мындай майрамдык чай уюштуруп, балдарды алабыз деп. Анан 5-класстын балдары сәл бейбашараак болуп 2 жолу качкан. Ошол класс менен 2 жолу чоң ата-энелер менен чогулушуп түшкөнбүз. Чоң, азыр мына завучлар жүрөт, протоколдор бар, алар менен сүйлөшөбүз. Анан балдар качып кирди. Ошол күнү качкандан кийин 2 группа бөлүнүп, анан мага тарбиячылар алып келди дагы. Олар качып уюштурган буларды анан чын эле мен баягы отуруп сүйлөшүп отуруп шапка менен чапканым ырас. Аны моюнга албайм деген менен записьте көрүнүп турбайбы. Мектеп директору видео кандайча сыртка чыгып кеткендигин жана анын үстүнөн 6 жылдын ичинде 33 жолу арыз жазган Адылбек Көчөркуловдун жеке кызыкчылыгына пайдаланып калгандыгын ачыктады. Ал записьти анан мен ага чейин тарбия завучу 6 жыл иштеп эч кандай жылыш кылбай койгондон кийин алып салган бир 2 ай мурун. Сен иште албайбы деп башка келиндерден койгон. Анан акырын алып дагы бул жана арыз жазган, мага 6 жылдан бери жазып берет. Аны азыр сүйлөшүп атканда любой мугалимдерден сурасаң айтат. 6 жылдан бери 33 жол жазды. Жеп ичип коюп, талкалап коюп деп генеральный прокуратурадан 3 жолу келди. Генеральный прокуратура. Жерле уголовный дело ачты мага. Уголовный дело ачканда ата-энелерден жалоп жок. Балдардан жалоп жок, коллективден жалоп жок. Жанагы Арзакөйдүн видеосунун негизинде ачып атат да, даттануусун негизинде. Сот чечсин, мен күнөөлүүмбү, мени күнөөлүү тапсын. Күнөөлүү эмеспи, күнөөлүү эмес деп тапсын. Мен өзүм эме талап коюп атам. Буквально бүгүн эртең өтөт сотто дело. Адвокат да жалдап койгонбуз. Бир тараптуу болбошу үчүн биз балдардын жакындарын издеп көрдүк. Буга дээрлиги жайлоодо болгондугу себеп болду. Анткени менен алардын бири окуя боюнча мындай дейт. 6-базар күндөрү окуучуларды биз үйгө алып келип, жуундуруп, тазаландырып, кийимдерин түстөп, не кылып алып келип жүрчүбүз. Анан кийин чыгарбай окутуп калды, чейректен чейрекке чыгарбай окутуп калгандан кийин ошо окуучулар баягы келип кеткенге көнүп калган, кыйналып кетишти окшойт. Асты кээ бирлери качып башташты. Кайра алып барып, кайра койгула чакыртат, барабыз, качпагыла, эми биртке чыдап койгула деп алар дагы не кылып келдик. Директордун иши боюнча эми ошол жанагы эле эми болгондо эми а жерде деле тарбия керек да. Любой жерде тарбия керек. Эми кичине тарбиялап туруп, ага биздин арыз, дообуз деле жок. Эч кандай не деле жок а жерде. Бир кичинекей өзүнүн шапкасы менен чаап коюп туралы, бир болбогон бир проблема да негизи. Бул иш боюнча Бакаята райондук ички иштер бөлүмүндө тергөө амалдары жүрүүдө. Азыркы тапта сотко чейинки өндүрүш иши Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 321 беренеси кызматынан аша чабуу менен жүрүп жатат. Бакаята райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган бул билдирүү. Сотко чейинки өндүрүш иши башталып, текшерүү иштери жүргүзүлгөн. Сотко чейинки өндүрүш ишинин жүрүшүндө аталган 5-класстын окуучуларынын мыйзамдуу өкүлдөрү ошо мектептин интернаттын директоруна карата эч кандай арыз дообуз жок жана соттук медициналык экспертизадан өтүүдөн дагы баш тартабыз деп билдиришкен. Бирок белгисиз себептерден улам ошол жаш өспүрүмдөрдүн мыйзамдуу өкүлдөрү 2021 жылдын 14 июнь күнү
арыз менен кайрылышкан. Алар арызында ошол мектеп интернаттын директору Кумгайтиев Шаршембекке карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүсүн суранышкан. Ал эми Адылбек Көчөркулов буга чейин Чалдыбар мектеп интернатынын директору мектепти өтө начар абалга алып келгенин, андагы жеке мүлктөрдү менчиктештиргендигин билдирген. Биз бул боюнча да унутта калтырбай суроо салдык жана мектептин жатаканасынан ашканасына чейин көрсөтүп берүүгө аракет кылдык. Бул жерде уйларыбыз бар, торпокторубуз бар, баш аяк отуздай. Буларды сүтүн күзүндө саап балдарга беребиз. Sütün kaşa başlarına, sup cezanına başka. Adan çıkarır cay menен balдар жоғақта emege molkaminat koytsöz, anın ezevine silüçlü may alabız, sır alabız. Şunun bardığın balдар görüyoruz. Мектептин азыркы таптагы абалы боюнча өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ал эми балдарга кол көтөрүү боюнча иш сотко өткөнү жатат. Албетте мыйзамдуу өлкө мыйзамдуулукту гана колдойт. 23 август күнү саат 16:20 чамасында Бишкек-Ош Унаа жолунун 201 чакырымында кырсык болуп 9 адамдын өмүрү кыйылган. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери каарлады. Алдын ала маалыматтар боюнча Honda Step вагон айдоочусу уктап кеткендиктен кырсык болгону божомолдонгон. Себеби ал түз эле айдап келе жатып каршы тилкеге чыгып кеткен. Кырсык болгон жолдун тилкеси бурулуш жерде болгондуктан Honda Step вагон унаасы ошол бурулуштан түп-түз эле келип каршы тилкеге чыгып Volvo менен сүзүшкөн. Натыйжада Honda Step вагон унаасы 3кө бөлүнүп кеткен. Жолдо эч кандай тормоз берүүнүн белгилери жок болгон. Ысык Ата районунун Ивановка айылында болгон жол кырсыгынан каза тапкандардын саны 4 адамга жетти. 2 жабырлануучунун абалы орто оор деп бааланууда. 20 август күнү Бишкек Нарын Торугарт жолунун 50-чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, бетон тосмого урунган. Кырсыктын кесепетинен 3 адам окуя болгон жерде каза болуп, дагы 3 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон айылында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда саат 23:53 чамасында Ош Баткен Исфана жолунун 93-чакырымында Портер үлгүсүндөгү унаа жолдун боюндагы темир тосмону сүзүп кырсыкка учураган. Кырсык катталган жерге Кадамжай райондук номер 76 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жана Кызыл Кыя шаардык номер 62 өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери тартылган. Куткаруучулар унаада кыпчылып калган айдоочусун тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Сиздер өлкө аймагы боюнча акыркы учурларда катталган кылмыш кырсык окуяларын көрдүңүздөр. Эгер сиз дагы мыйзамсыз фактыларга күбө болсоңуз, биздин экрандагы телефондорго байланышып билдирсеңиздер болот. Анонимдүүлүк сакталат. Аман туруңуздар.